Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Кандай Гүлжан? 8 март майрамы менен. Жакшылыктар болсун, да? Рахмат. Ийгиликтер болсун, мынакей могу гүлдөр болуп, дайыма жанып. Анан орет мен өзүмдүн китебим Шамал уюлу деген. Окуп койбай китебимди берейин деп жүргөмүн. Анан баягы жаңы жылда да беребиз деп анан эмете албай калып атты. Үйүмдү таба албай. Ошол мынакей 8 март майрамың болсун, жакшылыктар болсун. Рахмат. Бул китепте детектив Кыргызстан боюнча жазылган. Анан сени көпкө издедик. Интернеттен өткөндө тияктан өтүп кеттим. Анан интернеттен таап, жолду салып, анан кийин мынакей ошо 8 март майрамы менен куттуктап, жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун, дайыма жакшылыктар болсун. Анан менин ушул 5 мүнөткө көрсөтүүбүзгө да, бир 5 мүнөттүк гана убактым бар. Кыйынчылыкты кантип жеңсе болот экен Гүлзар? Кыйынчылыкты деген позитив менен жана сабырдуулук менен. Ишеним сразу болбойт, бирок эми бара-бара эми такшаласын. Бул деле Кудайдын сыноосу да чын айтканда. Кудай көтөрө албаган сыноону бербейт деп атпайбы? Сын көтөрө алган өзүңдүн күчүңгө жараша сыноо берет деп атпайбы? Ошо менен сабырдуулук менен, конечно, сабырдуулук болуш керек. Эми айтыш деле оңой эмес, сразу эле сабырдуулук эле эметкен бирок. Меникинде бул менин учурумда бул мен окуямда бул деген балдар мага стимул болду да. Балдар үчүн баягы өзүм үчүн болбосо да балдарым үчүн. Канча балаң бар? 2 балам бар. 2 балдарым кичинекей болчу, мен авария болгон кезде. Болсо 6 жашта болчу, кичүүсү 3-тө болчу. Анан алар үчүн аракет кылыш керек болду. Ошолорду көрүп кайраттандым деп айтсам болот. Ошолор үчүн кубаттандым деп айтсам болот. Канча жашыңда ошо бүтүндан эметип калдың башка? 26 жашымда. 26 жашыңда. Балдарың кичинекей болчу. Жолдошуң? Тюльпан аябай жакшы көрөм да. Жолдош? Папамды эстейм тюльпан болгону. Жолдошум болсо 1 жылдан кийин каза болду. 1 жылга жетпей даже мен авария болгондон кийин. Ал 29 жашында. Папаңдын несин эстейсиң ушу гүлдү көргөндө? Папам деген мен туулган күнүмдө эртең менен мен көзүмдү ачканда эле обязательно тюльпан алып келчү да. Бизде кошунабыз тюльпан экчү да, просто-начи. Анан баягы папамды эстейм тюльпанды көргөндө. Анын үстүнө туулган күнүмдө мен майда да туулган күнүмчү. Майда ошо тюльпан аябай ачылып эметип турган кезде. Жытыда сонун экен ошо. Майдын канчасы? 5. Майдын 5-inde как раз ана маалымат күнү, радио Конституция күнү, маалымат күнү 9 майга жакын. Радио күнү 7 болду. Конституция күнү. Карл Маркстын туулган күнү боюнча. Ошолор бар. Китепти көп окуп турасың. Көп окучумун, азыр болсо интернетке өтүп кетип койсун. Бирок бала кезде көп окучумун китепти. Эми элге калып. Сизге көп жылдан бери билем. Сизге дагы ийгилик, рахмат. Сизде дагы өтүп кеткен майрамдарыңыз менен ушул калемиңиз курчуй берсин. Жакшы илхомдорду бере берсин дегендей. Жакшы, рахмат сизге дагы. Эми жалпы аял затын 8 март менен куттуктап коелук өзү. Кана сен куттуктап койчу. Кымбаттуу биздин Кыргызстандын күчтүү, акылдуу, сулуу айымдары, баарыңыздарды келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңыздарга эмне каалайм? Аялдык бакыт деген көп нерсени камтыйт. Бул деген бактылуу эне болуңуздар, бактылуу кыз болуңуздар, бактылуу жубай болуңуздар. Ошол бактылуулук каалайм баарыңыздарга. Ар дайым позитивдүү маанай каалайм бардыгына. Ошо рахмат. Рахмат, майрамың кут болсун, ден соолугуң чың болсун. Жана гүлдү деген 8 мартта гана эмес, күнүгө алгандай болуңуздар дегейм. Рахмат, чоң рахмат. Ден соолук каалайм, ийгилик каалайм. Балдарың өсүп чоңоюп, ошо келиңгөр. Жакшылыктар болсун, баары жакшылыктар. Урматтуу көрөрмандар, сиздер биздин 5 мүнөткө көрсөтүүбүздү көрдүңүздөр. Ал биздин 5 мүнөткө көрсөтүүбүз Гүлзар Дүйшенова менен чогуу болду. Баарыңыздарды 8 март майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Саламаттарыңыздар. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.